Мен азыр силерге эгерде үйүңөрдө интернет жок болсо, эч кандай интернет кабель жок болсо, анда силердин персоналдык компьютериңерди жана настольный компьютериңерди кантип интернетке кошуу жөнүндө үйрөтөм. Ал үчүн жанагы кадимки эле телефонду зарядкалаган кабелди, USB кабелди алабыз дагы телефон аркылуу компьютерге саябыз. Анан передача данных командасын белгилейбиз дагы. Телефондун жумушчу столунан настройкиге киребиз. Настройкиден дополнительные функции деген команданы басабыз. Андан кийин бул жерден ушул командалардын арасынан USB модем командасын басып белгилейбиз дагы. Андан кийин компьютериңерден андан кийин любой бир браузерди ачып, интернеттен иштегенин текшересиңер. Адрестик сапчага каалаган сайттын атын жазып, Enter кнопкасын басып, ишке киргизип, анан интернеттин иштегенине күбө болосуздар.